Эгерде түшкө жаш балдар кире берсе, наристелер жана түшүндө боюнда болгон учурлар кире берсе, бөлөк бөтөндөр менен турмушка чыгып атканы же эркек болсо түшүндө аялдар болсо эркектер жада калса түшүндө жыныстык катнаша болгон учурлар кире бериштиги бул ашык жиндин, сүйүп кирип кеткен жиндин белгилери жана тукумсуздукка окулган сыйкыр көз тийгендин белгилери болуп эсептелет. Негизи жаман түштөр булар шайтандан, бирок ошол түштөр дагы мааниге карап адамдын кандай оору менен ооруп аткандыгынан кабар берет. Жана ушул түштөр кирген учурда адам чындап эле жубайлар, балалуу боло албайт, же боюнан түшүп калат, же өспөйт баласы, же Кудай сактасын, же төрөлгөн бала туубаса бир ар кандай ооруларга дуушар болуп, төрөп калуусу толук мүмкүн болот. Ал эми бул сүйүп кирип кеткен жиндин жана тукумсуздукка окулган сыйкыр көз тийүүлөрдүн зыяндары адамды ошондой баласыздыкка жана үй бүлөдөгү мамилелердин бузулуштугуна, жада калса ажырашууга чейин алып келет. Негизи бул сыйкыр жана жиндердин адамдарга өтүп кетиштигинин, кирип кетиштигинин өзү себептери көп. Бирок бирден бир себеби бул ажатканага дубасын айтпай кирүү. Эгерде кимде-ким ажатканага кире турган болсо, бисмике Аллахума инни аузу бика минал хубси вал хабаис. О Аллахым, сенин атың менен баштаймын жана ушул ажаткананын ичиндеги жиндердин ургаачы жана эркектеринен өзүң мени сактай көр деген дуаны сөзсүз айтып кириш керек.